Жери 10 сотық болған, мына ушул 4 бөлмөлүү үй шашылыш түрдө 40 000 доллар кеми бар деп сатууга чыкты. Ысык Ата районунда, Ивановка айылында, Гагарина көчөсү 10 даректе жайгашыптыр. Эң жакшы жери туугандар. Мына артынан чек аралаш чоң номер 2 мектеп. Бул Ивановка айылынын мектеби. Тетиги чоң бактарактарга чейин чек арасы барат. Жер аянтуу узуну 50 метр. Ал эми туурасы батыш тарабы 20 метрден бир аз ашууnuраак, ал эми көчө тарабы болсо 18,5 метр. Андан дагы жакшы жери мына маңдайда туугандар, мына крышасы көрүнүп турат. Тетиги 2 кабаттуу болгон бул ушул балдар бакчасы. Ысык Ата атындагы Баластан балдар бакчасы. 2 кабаттуу чоң балдар бакчасы, мамлекеттик, мектеп дагы мамлекеттик. Балдар бакчасы менен мектептин ортосунда чек аралаш кошуна болуп жашагыңыздар келсе, үйдүн ээсине бир катар чалып көрүңүздөр. Баасын ушул 40 000 доллар кеми бар деп жатат. Суу свети бар, электр энергиясы киргизилген, толук жашоо шарты менен, ичинде душ, ванна, ажатканалар менен бүт бардыгы каралган. Көчө тарабы мына тыныке менен тосулган. Анан көчөлөрү асфальт туугандар. Мына көчөсү асфальт. Бул ушу Ысык Ата районундагы станция Ивановка айылы болуп калат. Тагыраагы Кант шаары менен Токмок шаарынын ортосунда жайгашкан. Канттан кийинки Красная речка, андан бери ушул Ивановка айылынын центринен өйдө 4,5 километр асфальт менен чыгып келесиздер. Өйдө түз чыксаңыздар, питомник айылдары, андан ары Ысык Атага, кыскасы мына ушул станция Ивановкада поездной станциядагы жайгашкан. Бул тарабынан негизги көчөсү Ленин көчөсү. Ленин көчөсүнөн эле оң тарапка бурулуп, ушул балдар бакчасынын жанынан эле кайра оңго бурулсаңыздар, катардагы сол тараптагы экинчи үй болуп калат. Четинен бир катар сиздерге көрсөтүп өтөйлү. Документтери мынакей. Кызыл китеби, договор купля-продажа, техпаспорт, бүт бардык юридикалык документтери менин колумда турат. Ээси менен сүйлөшө бересиздер, коркпостон, баалашып, келишип эле бир баага чечишип калсаңыздар, госрегистрдан барып өткөрүп алсаңыздар болот. Мына госакция, кызыл китеби, бүт бардык юридикалык жактан таза, 10 сотукка жакын экен. Кызыл китебинде документальный 966. 966, мына узуну 49,80. Ал эми туурасы көчө тарабы 18,20, ал эми тетиги мектеп тарабы батыш жагы ушул 20,58, 20,5 метр экен да. Мындайча айтканда ушул 966 сотук жери менен ушул үй шашылыш түрдө сатылат. Четинен бир катар көрсөтөйлү. Үйдүн сырты акталган, сырдалган, үстү шифер менен жабылган. Мына бул жагы кире бериш прихожкасы. Прихожкага киргенде мындай мебелдерди коюп, стиралка, раковина, жылуу суу, муздак суунун бардыгын үйдүн ичине киргизип коюптур. Сол тарабындагы эшиктен кирсеңиздер, бул тарабы банясы дагы чогуу, топкасы, мына бул тарабы раздевалка, жуунуучу бөлмө, сол тарабы парилкасына кирип барасыздар. Мына бул оң тараптагы эшик, бул жагы эми ички ажаткана. Сыртта дагы ажаткана бар, сарай тарабында гаражы, кошумча склад бөлмөлөрүн дагы көрсөтөбүз. Ага чейин мына бул тарабында дагы кошумча бөлмөлөрү бар. Киргенде сол тараптагы биринчи бөлмө кухня бөлмөсү, бүт бардык кухонный гарнитура, стол, стул, тетиги жаңы люстраларды дагы орнотуп коюптур, полдору жыгачтан. Оң тарабындагы чакан детский бөлмө экен, эми жанагындай жаш балдарды ушул жерде уктатсаңыздар болот. Андан бери мына бул жагы зал бөлмөсү, стол, стулдар орнотулган, люстрасы жаңы экен, 2 терезеси бар, полдору жыгачтан болгон, полдон потолокко чейинки аралыктагы мындай потологу бийик эле, орточо бийик, жакшы үй. Андан бери мына бул жагы дагы өзүнчө бир коноктосуучу бөлмө. Килем төшөнчөлөрү бардыгы төшөлгөн, люстралар коюлган, батыш тарабынан 2 терезеси, занавескалары менен бүт бардыгы тагылган. Полдору жыгачтан. Ушул 4 бөлмөлүү үй шашылыш түрдө сатылат. Ээсине чалып сүйлөшөсүздөр туугандар. Азыр огородун дагы бир катар сиздерге көрсөтүп өтөйлү. Кана бисмилла. Келе бересиздер. Мына бул кошуна тарабы мына ортосу тосулган. Мындай кийин дагы алсаңыздар, ушу кошуна менен ортодо келишип алып, кааласаңыздар песка блок, кааласаңыздар еврозабор менен тосуп алсаңыздар болот. Центральный таза суу бар, үйдүн ичине дагы кирген, электр энергиясы бүт баары бар. Бул тарабынан дагы ушул полдоманын бүтүшү, мына бул акталган жагы, апапак жагы сиздерге караштуу. Наркы сары тарабы болсо, ал кошунага караштуу болуп калат. Ортодон ушул заборлор тосулган, чек аралары такталган. Андан бери келгенде, бул тарабында бир бөлмө склад бөлмөсү бар. Склад. Андан бери мына бул жагы гараж, сыртка ажаткана, анан мына бул жагы сарай. Бул жагында сарайы бар. Мына бул чек аралар бүт баары сиздерге караштуу. Чек арасы ошондо бул тарабы мына бул жерге чейин келет. Мына бул стенага чейин. Мындан ары арт тарабы мына бул мектеп болуп калат. Ушул номер 2 мектеп. Чек арасы мына ушул чеңге чейин келет. Бул тарабынан агын суу дагы келет экен. Мына бул лотогу менен даяр.
Бул тарабы ушул мектептин коросу. Көрдүңүздөр, 3 кабаттуу болгон. Килтейген номер 2 чоң мектеп, балдар ойноо аянтчасы менен, спорттук площадкалары менен, бак дарактары менен, кыскасы мурдатан бери иштеп келген мектеп. 1-класстан 11-класска чейин бала бакыра ушул жерде окуй берет. Садикке десеңиз үйдөн дарбаза тарабынан чыгасыз, анан мектептер балдар мектепке окуйт десеңиздер, арт тарабы менен задний ход менен зыңк кирет, чыгып кете берет. Мындайча айтканда, балаңыз садикте окуса дагы, мектепте окуса дагы көзөмөлдүн астында болот. Ээси менен сүйлөшүңүздөр. Мына ушул 10-даректеги үй шашылыш түрдө $40.000 кеми бар деп сатылат. Мына документтери бүт бардык юридикалык жактан биздин колубузда. Бул Ивановка айылындагы Гагарин көчөсү номер 10-дарек болуп калат. Ысык Ата районунда. Ысык Ата району негизи сууга бай, анан жерге бай район. Өтө берекелүү район. Андыктан арканды алыс таштап эле келип, ээси менен бир катар жолугуп, үйдүн ички шарттарын көрүп, документтерин өзүңүздөр дагы көздөн кечирип, баалашып сатып ала бересиздер. Биз кызматта болдук. Тез кабар жамааты ар дайым кызматыңыздарда. Лайктан басып, комментарийден жазып коесуздар. Ассаламу алейкум.